кызыгым ошол биздин айылда ушул айылда улак болчу. Мен кичинекей кезимде. Анан ал кезде эми биздин жашоо ошол атка мындай атка каражат жетишкен мындай өзүбүз эми үй бүлөбүз эмерээк турчубуз слабыйраак. Анан ошондон кызыгып ар кимдин атын жетелеп минип баягы чоң бизден улуу балдар улак ойношот, ошолордун атын минип жетелеп эметип жүргөн ошондон кызыгуу пайда болду. Анан ошондон кызыгып жүрүп бир тай алдык. Тай алып ошол бир мен 8-класс 9-класс кезде ошол жарактуу болду. Ошол ат менен ойноп баштадым. Ошол эң биринчи ошондон кызыгуу болду. Ошондон кызыгып улакка ойной баштадык. Ушул биздин эми ал кезде бул айыл өкмөт ичинде оюн өнүгө элек болчу. Ушул бизде 3 айыл бар: Туз, Оро баш, Ара көл. Ошол ич ара оюнда ойнодум. Баягы кичинекей ат болчу, бирок өзүм ошол ат менен ойнодум. Ошол ат мага баягы ошол менен үйрөндүм улакты. Анан ошондон кеттик. Эми мен деле эми укмуш баягы улак чаап баягы эмеге деңгээлге чыккан жокмун, бирок эми өзүмдүн районумда баягы оюн ойноп жүрөбүз. Мен эми эң жакшы эметкеним ушул атты сүйөм да. Ушул ат менен жашоом, ат менен ушул аттарды багам, алып келем, үйрөтөм. Эми баягы мен бул жерден баланча миңге сатам деп баягы эме кылбайм, просто өзүм мен үйрөнгөн аттарымды ойногондорун көргөндөн кийин эле алып кетишет. Ошол азыркы учурда эми ушул биздин ошо райондо эмеде менин колуман чыккан аттар көп. Ошол мен жашоом ушу менен го деп ойлойм. Эми ат менен мен ошол жеп аткан наным, ушу багып аткан семьям баарын ушул ат жагы менен багам. Сизде учурда канча ат бар улакка тапталган? Азыр 5 калды. Азыркы учурда 5 калды. Экөө нападениеге ойнойт, экөөсү защитага ойнойт. Бирөөсү өспүрүм, ошо өсүп келе атат. Эми ал өспүрүмдүн эми ал эмесине тарыхына кайрыла турган болсок, анын атасы аябай күчтүү ат болгон. Ошол биздин ал атты азыр бул жерден көрсөтөм. Ошол өзүмдүн эми ошол бул чоң деңгээлге чыкканымдан мен үчүн ушул аябай мен өзүмдүн эрмек атагымды чыгарган аттар бирөө Чөнтөк деген ат болду. Бул ат менен нападениеге ойнодум. Ошол бизде оюнда 10 улак салынса, ошонун 7-өсүн ошол ат салчу. Андан кийин ушул эрке торун алдым. Эрке торудан ошол жаман болгон жокмун. Ошол аттагы мен ошол эки атта эң негизги мен ошол атак даңкымды чыгарган аттар ошолор. Эрке тору эми аны менен защитага ойнодум. Ал өтө күчтүү ат болгон. Ошол эң ошол баалуу атым ошол деп айттым го. Ошол анын сатылып кеткенине жакын арада эле кетти ал ат. Ошол эми ошол аттар менен мен эң алгачкы эмелерим ошол да. Ушул район областка таанымал болушум ошол себептер болду, ошол аттар. Эми бул өспүрүм боюнча айта кетсек, бул эми мунун атасы өтө атактуу ат болгон. Эми ал Сары Кашка дегенден бул район эмес, област таанымал болгон. Ошол Салиев Рахатбек деген атамдын аты болчу. Ошол эки атты улакка чаап жүрүп, ошондон калган тукум. Ушул ат мен үчүн эң жаш болсо дагы, бирок эң эме мен биринчи орунда турган ат ушул. Бул ат Азыр улакка ойноп атабы? жок, улакка чыга элек. Азыр Сөңкөл, биз ошол жайлоого чыгабыз. Сөңкөл деген жайлоого. Ошол жерден 5 жолу чабылды. Өз жашы менен 4 жолу чабылды. Улуу жашы менен 1 жолу чабылып, анда ат 4 жолу биринчи келди. Ошол улуу өзүнөн 1 жаш улуулар менен чабылганда аттын үстүнөн бала жыгылып, алнысы эми оюндан чыгып калды да. Анан бул ат буюрса келечеги бар деп эле баягы ойлойм эми. Атасынын 100% атпаса да 70% эмесин алса.
Конор жөнүндө айта кетсек, бул Талас областынын Манас районунан келген. Ошол жактан эле коюлуп келген аты эми. Мунун өзү кичинекей болгону менен боор эме төшүнүн баары эле жүрөккө деп ойлойм. Сүзгөнү өтө күчтүү ат, чуркаганы күчтүү. Мен бул атты алып келгениме аз эле болду, эми бир 2 айдай болуп калды, бирок 2 оюнга чыкты, 2 оюнда жакшы эле результат көрсөттү. Ошол эми бул защитанын аты өзү кичинекей болгону менен, бирок урат да. Ошол улакка деген аттарды кантип суутабыз, кантип таптайбыз? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Бул улактын аттары гүлүктүкүнөн жеңилирээк кылат, гүлүк жоргодон. Тере алганда терди бир 10 күндө бир тере алабыз. Көбүнчө бастырылат булар. Көбүнчө бастырабыз. Эми бул улактын аттары күчтүү, оюнда күчтүү болуш үчүн биз тамагы да күчтүү болуш керек ошончолук. Булар бир малкысын арпа менен 3 сорттогуун жейт, кары ун. Бир малкысын сулуу жемдешет. 3 мал чөп жейт. Ошол эмне. Бул улакка чейин эми бастырылат көбүнчөсүнө. Улактан келгенден кийин терин кургатып эле 1 саат, 2 саат коюп эле отко коебуз. Бул гүлүк жоргодон жеңил да булардын эмеси. Ошо улакка дегилген аттарыңызды канча убакытка чейин пайдаланасыз? Анан канча убакыттан кийин сатасыз же башкага алмаштырасыз? Бул башкага алмаштырам деп эме кылбайм. Меники эми базарга деле эме кылып, мындай реклама кылып чыгарбайм, просто үйдөн келип алып кетишет, оюндан алып кетишет, ошол оюнун көрүп туруп. Ошол мен только алып келем, тарбиялайм. Ошол мен эми өзүмдүн эмем деп койсом болот, эми хобби, бул ат багуу мен үчүн. Аттарды багып, ушул ат болбосо, үйдө жок деген 1-2 ат турбаса болбойт. Көңүлүңүз тынчыбайт, ошол аттарды сатканда канча сомго чейин бааланып сатылат? Эми эң күчтүү деген атым ошол Эркетор 200 миңге сатылган. Андан кийин Туман деген атым ошол Жумгал районуна кетти. 175 миңге саттым ошол атты. Кымбат деген. Бизде ош жактыкындай эме жок бизде. Аттар арзан эле. Бирок баягы ошол аттын ичинен ошол чоң лигага жарактуу аттар да чыгып калат арасынан. Туман деген атыбыз баягы жерде бир жерде жакшы чоң оюн болду Кочкордо. Ошол жерден Туман жакшы оюн көрсөттү. Ошол защитадан эми Нарын областы боюнча Сусамырдан келген. Ошол жерден номер 1 оюн көрсөтүп берди ошол атын. Эркетор мындай чоң оюнга чыга элек, эми чыкса ал деле баягы оюн көрсөтөт деген ойдо. Ошол эми бул Конордо болсо өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн, өзүм азыр мурункудай эңип нападенияга барбайм, чабуул кылбайм. Только защита кылып берем.